Урматтуу коллегалар, азыр бир топ талкуу кылдык. Бул жерде эми бир топ сунуштар айтылды. Чечимге да ошол сунуштарды киргизсек, алымча кошумчалар менен биргеликте аткаруу бийлигине ушундай бир тапшырма берсек, бул жерде эми финансы министрлиги, баалуу металлдар департаменти, ошондой эле Кыргыз алтын, Айша Садыбакасовна, сиз келип отурасыз, эми сиз буга чейин бир топ мындай алгылыктуу иштерди жасап кеткенсиз. Эми Кыргыз алтында дагы азыр бере албайбыз деп отурганыңыз өзү туура эмес. Андан көрө сунуш бериңиз. Законго кириш керек. Жок, ошо мыйзамды алып келбейсизби? Сунуш бербейсиздерби? Канткенде ушул зергерлерди колдойбуз. Биргеликте иш алып баралы. Бул жактан мисалы мына налоговый, салык кызматы менен биргеликте, мына бажы кызматы менен биргеликте, жалпы биргеликте олтуралы. Зергерлерди канткенде бир кандайдыр бир мораторий коюп, бир алдыга бир жылдыралы. Анан мисалы бир 3 жылбы, 5 жылбы убакыт берип көрөлү. Кайсы бир өркүндөгөндөн анан салык өзүнүн салыгын коюп, бажы өзүнүн бажысын көтөрүп, анан дагы кандайдыр бир талаптарды күчөтсөк боло берет. Азыркы күндө ошондо азыр мына сиз айтып кеткендей, жанагы көмүскөдө жүргөн зергерлер дагы ачыкка чыгат ошондо. Шарт боло турган болсо. Ар тараптан мисалы кээ бир нерселерге мыйзам жол бербейт, кээ бир нерселерге мисалы айласыздан бекинип атат да буларчы. Туурабы? Андан көрө ушул бардыгыбыз жалпыбыз биргеликте иш алып бара турган болсок, сиздердин дагы мына ишмердүүлүгүңүздөрдү күчөтөбүз да. Ошон үчүн эми только ийгилик каалайбыз сиздерге. Рахмат.